түшүндүрүп берсеңиз, форма 2 менен абдан чоң коррупциялык иштерди жасап атат деп. Форма 2-нин маңызы мындай. Мурдагы шайлоолордо, Акаевдин, Бакиевдин мезгилиндеги шайлоолордо мындай коррупциялык кылып туруп башкача коррупциялык схеманы жасашса, азыркы бийлик болсо форма 2 менен коррупциялык жол менен шайлоо добушту топтогонго аракет кылып атат. Форма 2 дегенди башка региондордон акчага муктаж адамдарды таап, аларга акча берип, анан кийин аларды шаардын бир участогуна алып келип, ошол жерде каттоодон тургузуп, анан шайлоо күнү дагы аларды экинчи жолу ташып келип добуш бердиргенге аракет кылат. Бул деле жанагы паспортторду жыйнап алгандай эле ыкма. Урматтуу эжелер, карындаштар, инилер, агалар, буга да алданбагыла. Эгерде паспортуңуздарды кандайдыр бир турмуш салчыдан улам акчага мажбур болуп берсеңиздер, шайлоо күнү паспортуңуздарды кайтарып берет. Шайлоо күнү келгенде паспортуңузду алыңыздар дагы, шайлоо кабинетине киргенде өзүңүздөр билип туруп, андан кийин Мекенчил партиясына, номер 2 Мекенчил партиясына добуш бериңиздер. Адашпаңыздар, алданбаңыздар. Бардыңыздарга чоң рахмат, чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт болсун. Шайлоо күнү 4 октябрда сөзсүз түрдө Мекенчил партиясына добуш бериңиздер. Номер 2. Номер 2 эстеп калыңыз.